интернет буюмдар, нанотехнология, санариптик билим берүү жана электрондук коммерцияны өнүктүрүү. Бул заманбап көрүнүш адамзаттын кадыресе жашоосуна жана дээрлик көптөгөн аймактардын экономикасына зор өзгөртүү киргизүү алдында турат. Бул өзгөрүүлөрдү серепчилер 4-чү өнөр жайлык революция деп атай башташты жана технологиялык ачылыштардын ыраттуу уландысы катары карашууда. Алар республиканын ички турмушуна, Казакстандык илим менен технологиянын өнүгүүсүнө карай кандай таасир этет? Биз аны атайын Digital Казакстан программасынан айтып беребиз. Бул чыгарылышта биз санариптештирилген айыл чарбасынын арты менен фермерлер жана мамлекет кандай пайда табарын айтып беребиз. Агрардык секторда телематикс тутуму кандай колдонулат? Элеватордук программалык камсыздоо өзүнө эмнени камтыйт? Айыл чарбасы бардык мамлекеттердин экономикасынын эң маанилүү тармагы жана Казакстандагы мында четте калган жок. Өткөн жылы айыл өнүмдөрүнүн өлкөнүн ички дөңөнүмүнө кошкон салымынын көлөмү 4 триллион теңгеден ашыкка бааланды. Бирок өкмөттүн планында жакынкы 2 жылда бул санды 2,5 эсе көбөйтүү каралган. Серепчилердин пикири боюнча бул тапшырманы аткаруу агро өнөр жай комплексинин экспорттук дарыметин жогорулатат жана ата мекендик дүкөндөрдүн текчесине сырттан келе турган импорттук продукциялардын көлөмүн 2 эсе кыскартууга мүмкүндүк берет. Белгиленген максаттарга жетүү үчүн республиканын айыл чарбасын автоматташтыруу жана санариптештирүү зарыл экендигине адистер ишендирүүдө. Мы понимаем, что цифровизация она приведет нас к прогрессу. Санариптештирүү биздин прогресске алып келет деп түшүнөбүз. Анткени бүгүн эгерде абдан көп чечимдер үчүн, мисалы так жер иштетүү үчүн биз көнгөн стандарттуу, тарыхый ыкмаларга башкача мамиле талап кылынат. Эгерде ал мамилени өзгөртпөсө, импорттон экспортко өтүү абдан татаал болот. Импорта к экспорту нам это будет очень сложно. Агрардык тармак өнүккөн алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, алардын баары өзүнчө бир технологиялык революцияны башынан өткөрүшкөн. Мисалы, салттуу экстенсивдүү дыйканчылыкты так жер иштетүү сүрүп чыгарган. Башкача айтканда, бул себилген үрөндүн өнүмдүүлүгүн спутник жана компьютердик технологияларга негизделген башкаруу тутумдарынын комплексин колдонуу. Эми айыл чарбасынын бүткүл тарыхындагыдай айдоо, себүү, кошумча азык берүү сыяктуу иштерди көз ченем менен аткаруунун ордуна бүгүнкү күнү дыйкандар ар бир тилкенин 1 метрге чейинки аянтына керектүү эң зарыл ресурстардан көлөмүн так эсептей алат. Ошентип мурда ашыкча пайдаланылган чийки затты ысырап кылуудан качууга жана илгертен эле айдоо же сугарууда жетиштүү азыктандыруу албай келген тилкелердин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүн болот. Для того, чтобы перейти к точному земледелию, так жер иштетүү жана санариптештирүүгө өтүү үчүн бир нече даярдык этаптарынан өтүү зарыл. Биринчи кезекте бул автоматташтыруу. Башкача айтканда, бардык ишти реинженердик кылуу, санариптештирүү технологиясын ишке киргизүүгө даярдык көрүү, андан соң агрономиялык кызматты чыңдоо, андан кийин билдиргичтерди орнотуу. Түз айтканда, бардык маалыматтарды чогултуу үчүн темир жабдуулар коюлат. Андан кийин мисалы бир нече жылдык бардык маалыматтар жыйналгандан кийин биз талдоо жүргүзүп, так жер иштетүүгө кириши алабыз. После того, как все эти данные собраны за несколько лет, к примеру, мы можем уже анализировать и приступить к точному земледелию. Серепчилердин баалоосу боюнча геоинформациялык жана метео системалар сыяктуу жаңы технологияларды, аргыл сенсорлор менен билдиргичтерди, космоаналитика маалыматтарын жана башка чечимдерди так жер иштетүүгө өтүү программасында пайдалануу айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн жоготууларын чейрек бөлүгүнө чейин азайтууга жардам берет. Анын арты менен фермердик өнүмдөрдү чыгаруу 30% жогорулайт. Аграрчылардын жумушун жеңилдетүүгө жана алардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жөндөмдүү заманбап тутумдардын бири телематикс системасы. Бул технологиялар комплекси комбайн, трактор жана башка айыл чарба техникаларына орнотулган. Мы можем контролировать, видеть, что делает тот же комбайн, снимать какой расход топлива, где он. Биз ошол эле комбайн эмне иш кылып жатканын, күйүүчү майда канча чыгымдаганын, азырданды кандай басып жатканын, канчалык өндүрүмдүүлүк менен иштеп бара жатканын көзөмөлдөп тура алабыз. Ошондой эле комбайн кандай тууралоо менен бара жатканын көрөбүз. Бул демек чарбада 20 комбайн болсо, анда чарба башчысы өзүндө компьютерден тигил же бул комбайндын ишин көрө алат. Эмне үчүн бул комбайн тез бара жатат, же болбосо кандайча жогорку өндүрүмдүүлүк берип жатканын түшүнө алат. Ошонун негизинде ал ошол же башка механизаторга туурала сунуштай алат. Ошентип иш бир кыйла натыйжалуу болот. Тому же механизатору, что можете перестроить так, и таким образом уже работать более эффективно.
Бул тутумдун жардамы аркылуу аграрчылар алыстан туруп техниканын абалын көзөмөлдөй алышат. Тутум өз убагында ыктымал бузулуу жөнүндө кабарлайт. Бул авария коркунучун алдын ала жоюуга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары заманбап тракторлорго орнотулган айрым билдиргичтер үрөн себинин ченемин жана сапатын өз алдынча аныктайт. Только выдерживание глубины посева, правильное выдерживание глубины посева дает уже множество преимуществ. Это одно, то, что үрөн себеде бирдей тереңдик деңгээлин сактоо көп артыкчылык берет. Мында өсүмдүк тегиз өнүп чыгат. Анда ошол эле гербицидтер менен бир кыйла тагыш дейбиз. Анткени биздин өсүмдүк бирдей болот. Белгилүү бир убакта ото чөптөр менен күрөшө алабыз. Бул жакшы жыйынтык берет. Эгерде биз баары тегиз өнүгүп жатканын айтсак, анда бул түшүм дагы бир кылка бышып жетилерин түшүндүрөт. Мы говорим, что если равномерно сходы, если равномерно все развивается, это означает во время уборки это будет равномерное созревание. Санариптештирүү жана автоматташтыруу бир гана техника эмес, бул фермердик инфратүзүм үчүн зарыл. Бул үчүн Казакстан рыногунда ушул маселени чечүүгө комплексти караган дээрлик өзүнчө компаниялар иштейт. GPS-трекеров, GPS-мониторинга сельхозтехники. Автоматташтыруу жана санариптештирүү боюнча комплекс GPS трекингтен тартып айыл чарба техникаларына мониторинг жүргүзүү, көзөмөлдөө, айыл чарба техникаларына жумшалган каражаттар менен тейлөө, чыгымдарын олуттуу кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Жакшыртылган көзөмөл аркылуу айыл чарба техникаларынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатат. Күйүүчү май чыгымын, жылуулукту, үрөн себүүнү ченеген аргандай билдиргичтерди орнотуу күйүүчү май чыгымын кыскартат же көзөмөлдөнү жакшыртат. Топлива, термометрии, датчики высева семян и так далее. Жаңы технологиялар параллелдик башкаруу деп аталган тутумду камтыйт. Башкача айтканда, айыл чарба техникалары үчүн автопилоттор, тракторлар жана комбайндардын берилген багыт боюнча так жүрүүсү үчүн жасалган. Алардын жардамы менен үрөн себини 1 сантиметрге чейинки тактыкта аткарууга жетишүүгө болот. Бирок мындай көзөмөл бир гана айдап себүүдө эмес, түшүм жыйноо жумуштары үчүн дагы зарыл. Которая пока плохо контролируется, это цикл. Ушундай эле жашы көзөмөлдөнбөгөн ушундай орун бар. Бул айдоо аянтында ток кайталанма баскычы. Ушул баскыч айыл чарба ишканалары тарабынан начар талданып, начар көзөмөлдөнөт. Бизегинде айдоо талаадан токко карай, андан ары элеваторго чейинки кыймылын анализдөөгө мүмкүндүк берген технологияны түздүк. Булар автоматтык таразалоо, көзөмөл жана жеткиликтүү башкаруу тутуму. Башкача айтканда, дан ташыган унааларды жана кампаларга бөлүштүрүүнү көзөмөлдөө бар. Анын ичинде шинекти же буралма жүктөгүчтү иштетүү үчүн билдиргичтер бар. Алар бизге данды жүктөөнү көрүп туруу үчүн керек. В том числе это и датчики включения шнека для того, чтобы мы видели сам момент, когда происходит загрузка зерновозов. Дан өндүрүшүн көзөмөлдөнүү болушунча так жүргүзүү үчүн элеваторлорго атайын программалык камсыздоо иштеп чыгарылат. Алар учурчак режиминде дандын комбайндан акыркы кайра иштетүүгө чейинки жолундагы кыймылына көз салууга мүмкүндүк берет. Атайын программалар башка муктаждыктар үчүн дагы иштеп чыгарылат. Мисалы агрономдор үчүн тиркеме даярдалат. Это приложение для агронома. Позволяет вести. Бул тиркеме айдоо аянтында блокнотко жазуу жүргүзүүгө шарт түзөт. Башкача айтканда, агроном планшет же телефонду ала жүрөт жана андан бардык маалыматтар, айдоо аянтындагы агротехникалык иш-чаралар, ото чөпкө каршы химиялык иштетүүлөр тууралуу тарыхы жеткиликтүү болот. Мында талаанын тарыхы, химкарта жана метеокарта дагы бар. И так далее. Здесь же идет история поля, химкарта и метеокарта. Мал чарбачылыгы республиканын айыл чарбасынын маанилүү бөлүгү. Бул тармак жыл сайын республика бюджетине 2 триллион теңге алып келет. Бирок бул тармактын дагы дыйканчылык сыяктуу эле алдын ала айтууга мүмкүн болбогон тобокелдиктери бар. Мисалы, дээрлик бардык фермерлер туш болгон кеңир таралган көйгөй мал уурулук. Статистикалык маалымат боюнча акыркы 3 жылда мал уурулуктун 70% так ошол мал кароосуз калтырылган жайыттарда болгон. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Казакстанда санариптик технологияны колдоно башташты. Казакстандык IT компаниялардын бири малдын моюнчасына атайын GSM трекерлерди тагуу чечимин сунуштаган. Это специальные каналы передачи данных по энергоэффективной технологии Narrowband IoT. Бул энергия натыйжалуулук боюнча маалыматтарды берүүчү атайын каналдар. Ошондой эле малдын кыймылына, башкача айтканда кандайдыр бир жүрүм-турум мүнөздөмөсүнө талдоо жүргүзгөн атайын платформа. Ал малдын жүргөн ордун көзөмөлдөйт. Анын үстүнө мал уруксаат берилген аймакта жүргөнүн өз убагында учурчак режиминде көзөмөлдөө үчүн виртуалдык тосмо түзүүгө дагы мүмкүн болот. Разрешено на территории находится скот или нет.
Иштеп чыгуулардын пикири боюнча бул технология эт өнүмүн өндүрүүнүн бардык тизмегине таандык. Анткени малды коргоого алуу, анын ден соолугунун абалына жана жүрүм турумунун өзгөрүшүнө жараша мамиле кылуу, малдын башын туруктуу көбөйтүүгө, продукцияны көбүрөөк өндүрүүгө, аны менен өздүк кирешени жогорулатуу шарты түзүлөт. Анын жыйынтыгында бюджетке чегөрүүлөр дагы өсөт. Мындан тышкары бул технологияны кеңири колдонуу жайыттардын абалына дагы жагымдуу таасирин тийгизет. В Казахстане существует порядка 187 миллионов гектар земель, из них 8... Казакстанда 187 миллион гектар жери бар. Анын ичинен 80 миллион гектары жайыттар. Анын 30-40% атайын көзөмөл жана камкордукка муктаж, деградацияга кабыл алынган жерлер. Бул тутумдун жардамы менен уюмдар айыл чарба жерлери такырланууга кабылбаш үчүн малды туура откорууну көзөмөлдөй алышат жана жайыт колдонуу тартиби бузулган учурларга көңүл бура алышат. Как потрапу, скажем так, именно сельскохозяйственных угодий. Своевременно реагировать на такие случаи, в случае нарушения выпаса скота. Казак улуттук агрардык университеттин алдындагы ушул агротехнологиялык хаб мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүүчүлүккө байланышкан көптөгөн көйгөйлөрдүн тобокелчилигин төмөндөтүү жана чечүү үчүн өкмөттүн демилгеси аркылуу америкалык өнөктөштөрү менен биргеликте түзүлгөн. Мисалы, мында жайыт жерлердин абалын маалыматтарды компьютердик иштетүү аркылуу билүүгө боло турган атайын программа иштелип чыккан. Мы предлагаем компьютеризированную методику, то есть платформу. Биз компьютерлешкен усулду, башкача айтканда 5 түрдүү маалыматты бул топурак, суу, жаан-чачындын абалы, өсүмдүктөрдүн абалын баяндоо, экосистеманы сүрөттөп жазууну анализдеген платформаны сунуштайбыз. Ал дароо 5 түрдүү маалымат талдоо жүргүзөт. Анан ал тигилже бул жайыт боюнча толук маалымат берет, жана алар боюнча сунуштарды бере алат. По той или иной пастбище. И уже может дать рекомендации. Бул хабтын дагы бир иштеп чыккан өнүмү белгилүү аймакты жана ландшафтты спектрдик талдоо үчүн атайын камералар орнотулган учкучсуз учуучу аппараттардын жардамы менен аралыктан башкаруу. Мы выезжаем на поля определенной группой со специалистами. Биз талага адистер тобу менен чыгабыз жана тасмага тартабыз, анализ жүргүзөбүз. Биз андан табылган жана көргөндөр боюнча, башкача айтканда аларда университет, биздин адистер менен бирге жергиликтүү рельефти эске алып талдайбыз. Ал жакта кандай флора бар, аларга кандай факторлор таасир этет. Бул нымдуулугу жогору дарыя жээги болсо, башка кургакчылык болгон жерде нымдуулук абдан төмөн. Ушундай көрүнүштөрдү эске алуу менен биз өз чечимибизди сунуштайбыз. Ал эми Казакстан Илимдер Академиясынын алдындагы ушул маалыматтык жана эсептөөчү технология институтунда иштөө ыкмасы чоң маалыматтар технологиясына жана машиналык окутууга негизделген фармбот түзүштү. Бул чечимдин жардамы менен робот өсүмдүктөрдүн абалына өз алдынча көз салат жана өсүшүнө жараша ченемдеп четтеген ар кандай учурларды өз убагында аныктай алат. Камера следит за ходом роста. Башкача айтканда, камера өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө көз салат жана кандайдыр бир ченемден четтеген алгоритмди аныктаса, анда сигнал берет. Эгерде бул автоматташкан тутум болсо, анда ал дарылоо жүргүзөт. Мисалы, пестициддер жүктөлөт, түтүк аркылуу кошумча азык өтөт жана өсүмдүктү дарылоо жүргүзүлөт. Проходит пестициды и уже идет лечение растения. Фермердик чарбадагы дагы бир маанилүү бөлүк бул өнүмдү сатып өткөрүү. Ондогон тонна жашылчаларды ийгиликтүү өстүргөн фермерлердин саналуу гана бөлүгү аны пайдалуу шартта жана өз убагында саталат. Мындан улам аграрчылар оңой эмес чыгымга учурайт. Бул көйгөйдү дагы санариптештирүү менен чечүүгө ниеттенишүүдө. Мисалы, өлкөдө азык-түлүк биржасы деп аталган мобилдик тиркеме жана сайт түрүндө бир нече платформа ишке кирген. Анда бир аянтчада тигилже бул региондун бардык товар өндүрүүчүлөрү өз ара кооперация боло алышат. Маслозавод, который производит подсолнечное масло. У него есть потребность в подсолнечной семечке. Күн карама майын чыгара турган май заводуна күн карама даны керек. Мына бул аянтчада ким күн карама сепкени жана канча көлөмдө түшүм алары, алдын ала кайсыл жерден, кайсыл өндүрүүчүдөн сатып алууга болору көрүнүп турат. Балким бирөөнү сеп жаткан кезде ал бекитилген баалар болсо, күн карама майын өндүрүүчүлөр күн карама данын Казакстанда кандай жана кимден сатып алууга болорун алдын ала биле алышат. Потреблять и будут знать, где в Казахстане можно у кого купить эту семечку. Айыл чарба тармагы кескин өзгөрүүлөрдү башынан өткөрүп жатат. Ошондон улам жакын 10 жылдыкта бул тармакка миңдеген жаңы адистер талап кылынат жана алар кадыресе фермерлер же малчылар болбойт.
Серепчилердин божомолу боюнча эмгек рыногунда көп талап кылынган адистиктердин катарына акылдуу машинкаларды башкара алган агроинженерлер жана алар бириккен интеллектуалдык кластерлери кирет. Агрокибернетиктер смарт фермаларды түзүүгө жана автоматташтыруунун жаңы усулдарына жооп беришет. Ошондой эле дрон операторлору, зоотехниктер, биохакерлер жана башкалар керек болот.